Тарел Улукбекович. Бизде мамлекетке караштуу, жана сиз айтып кеттиңиз 54 000 кой бар деп, Жок, кое турсаңыз мен суроом. Сиз айттыңыз, мен азыр менин коллегам Атажанов суроо бергенде мен белгилеп калдым. Сиз 54 000 кой бар дедиңиз, 9031 ири мүйүздүү мал бар дедиңиз, 2048 жылкы бар дедиңиз. Туурабы? Мамлекеттикке. Жок, бул 141 статус алган жанагы асыл тукум мал чарбалар. Эми түшүндүм анда. Мамлекеттин канча малы бар анда? Айтыңыз. Мамлекеттин бүгүнкү күндө сиз айтып аткан 12696 кою бар. Кайсы жакта каралып атат ушул? Бул кайсы чарбада? 12 000 коюбуз. Кыргыз Республикасынын 12 000 кою бар. Лушихин атындагы Талас областында 6308. Таласта 6308. Эмне деген мал чарбанын? Лушихин дыйкан чарба. Кандай? Лушихин атындагы мамлекеттик завод. 6308 коюбуз бар, эмне порода? Танкарунный. Танка. Андан кийин калганы каякта кармалып атат? Так. Андан кийин Каттаталда, Кара Суу районунда 3075 баш бар. 3075. Ооба. Булар мамлекетке кандай кылат? Этин тапшырабы же жүнүн тапшырабы? Бул бүгүнкү күнгө чейин Кирништин балансында. Кимдин балансында? Кыргыз илимий изилдөө институту бар, животноводство пастбищ деген. Ошонун балансында. Жакын арада эле кече 3 мартта токтом чыкты. Бул биздин жайыт департаментине өтүү боюнча. Биз эми Кудай буйруса эмки жумадан баштап комиссия түзүп өткүзүп алабыз. Сиз булар буга чейин кимге жүн тапшырды, кимге эт тапшырды, алардын учетун кимге тапшырып жүрүшөт? 9000 кой, 9000 кой. Bir жылда дагы 9000 козу туйт. Менин маалыматым боюнча Кирништин балансында, бирок менин маалыматым боюнча алар 70-30% менен арендада келатат. Арендада? 70-ке 30, 70 менчик жакабы? Анткени бүт багуусу, короо сарайлары бүт ошол багуучунун. Ошондо тиги төлдүн 30% болгондо деле могу 9000ден 3000 козу төрөлүш керек, туулуш керек да. Анын боюнча Кирништин отчету боюнча сизге мен айтайын. Негизи мамлекеттик болгондон кийин биз сураган акылыбыз. Ооба. Козуну да сурайбыз. Туура. Туурабы? Туура. Ири мүйүзчү? Ири мүйүздүү мал жок. Жылкычы? Жылкы бар. Канча саны? Так 61 баш. 61 баш. Кайсы жерде кармалат ал? Так, бул Талас областында кармалат. Кайсы казайствода? Бул Канизавод деп коебуз, ошол Канизавод мурдагы 113-чү Канизаводдун базасында. Топоз? Топоз мамлекеттиги жок. Жок, түшүнүктүү. Андан кийинки менин суроолорум. 90-жылдары койдун саны 6 миллионго жеткен Кыргызстан. Агрардык ушу кой чарбажанан айрыкча жана Меринос боюнчачы. Туурабы? Мен өзүм малдуктурдун баласы болгондон кийин мен бул тармакта аябай мал аралап өскөн жигит катары, айылдын жигит катары аябай жакшы көрөм бул тармакты. Кыргызга биз мал жандуубуз го. Туурабы? Эми сиз айтыңызчы, азыркы кезде сай-сайларга, мусурларга кара койдун жүндөрү төгүлүп атат. Эмне үчүн бир 10-15 жылдан бери ушуга бир чара көрө албайбыз да, бир кайра переработкага же болбосо ушу элди үгүттөп башка бир сортторго, жанакындай породаларга өткөргөнгө, жүнүн да сатса, ошол чабанга деле, ошол дыйканга деле, башкасына деле пайда болмок да, туурабы? Койду кыркым кезинде кыркаттагы жүндөрүн кап-каптап сайга төгүп атышат. Жок дегенде ошолдон переработка жана сиздерки как раз министерствоңуздар ошол тармагында караса керек. Жанагы азыр үйлөрдүн фасадтарын жана жылуулоочу жанакылар чыгып атпайбы? Изавер, тиги буду Европадан алып келип атышат. Ошол эле койдун жүнүнө бир химиктер менен сүйлөшүп, ошончо академиктерибиз бар экен, профессорлорубуз бар экен, бир состав кошуп күйбөй турган, Госстрой уруксат бере турган. Ошондой бир материалдар чыгарбайсыңар, мындай бир сунуштабайсыздарбы? Туурабы? Туура. Же туура эмес айттымбы? Туура айтып атасыз. Койдун жүнү төгүлүп атабы? Төгүлүп атат. Ушул боюнча иштешиңиздер керек. Эске алабыз.